кече шаардык кеңешке кетип аткан себеби кече пандемияда өзүңөр көрдүңүздөр бир топ эле кыйынчылыктар жаратты. Биздин өзүбүздүн жергиликтүү кеңештин даяр эместигин көрсөттү. Биз деле ошол жакта жүрүп, көрүп, көптөгөн үй бүлөнү көрдүк. Продуктасы жок ошол эле. Дары-дармектерден кыйналып, ошол ИВЛ аппараттар жетишпей кыйналып атышты. Чогулуп, бет каптарды тигип, өзүбүздүн үйдө деле тигип, анткени бет каптагы жок болгондуктан өзүбүз ошолорду тигип, элдерге, муктаж болгон элдерге берип, дезинфекциялап, ар бир подъездерди продукталар менен жардам берип. Биз жашаган аймакта аябай көп көйгөйлөр бар. Биринчиси эле ошол эле детский оздоровительный комплекстер жок, футбольный площадкалар жок, тротуарларыбыз Советский Союздан бери, 91-жылдан бери жасалбай келип жатыптыр. Жарыктыктар жок. Ошол көйгөйлөрдү көрүп, бир аз болсо дагы салымымды кошоюн деп, ошо жергиликтүү кеңешке бара жатам. Бул көйгөйлөрдү чечүү үчүн өзүңүздөр көргөндөй, мен мисалы өзүм айтып кетейин. Чакан бир спорт зал иштетем. Ушуга окшогон көптөгөн чакан бизнестерди жергиликтүү бийлик колдоп көбөйтүш керек. Аларга шарт түзүп бериш керек. Ошонун негизинде салык түшөт, бюджетибиз көбөйүп, анан ошол жана айтып кеткен маселелерди чечсек болот. Улуттар биримдиги элдик партиясын тандаган себеби биринчиден партия аябай таза партия. Лидерибиз Мырзахматов Мелис Жошпаевич таза адам. Партиянын ичинде көптөгөн кыргыздын чыгаан патриоттору, Кыргызстанга күйгөн инсандар чогулуп калыппыз. Ошондуктан ушул партияны тандап, өзүм алдыма койгон максаттарга жетемин ушул партия менен деп ойлойм.